Бир туура эмес кадам бүткүл оюндун жүрүшүн бузат деген Акылбек Кудайкулов 5 жашынан баштап шахматка катыша баштаган. Алгач мен шахмат жөнүндө эч түшүнүгүм болбогондуктан бардык нерсени башынан баштадым деген каарман шахматтагы ар бир фигура жана алардын ролун досторуна, үй бүлө мүчөлөрүнө окшотуп жаттаганы менен бөлүштү. Каарманыбыз бүгүнкү академиядагы алдыңкы шахматчылардан боло албасам дагы мектептеги оор сабактардан алдыңкы окуучу болууга жетишкенин айтты. Они помогают. Шахмат мага мектептеги оор сабактарды өздөштүрүп, алдыңкы окуучулардан болууга түрткү берди окшойт. Чындап эле бир нерсени бат жаттоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт экен. Ошондой эле шахматтагы кадамдар кээде эртеңки күнү эмне кылам, кайсы сабакка даярданам деген өңдүү максаттуу ойлонууга жардам берет. Келечекте банк кызматкери же болбосо шахмат боюнча сот болом деген сөзмөр Акылбектен айырмаланып, Элдияр бир аз тартынчаак мүнөзгө ээ. Ал 7 жашынан тарта Шри-Ланка, Малайзия, Индия өлкөлөрүндө өлкөбүздүн желегин желбирете баштаган. Президенттин 3 жолку кубогун жеңип алган. Бул жеңиштердин аркасында Эл аралык шахмат федерациясынын спорттун мастерлигине талапкер деген наамын алган. Элдиярдын шахматка келүүсүнө анын башкы устаты чоң атасы түрткү болгон. Ал Элдиярга машина, танка, курал сыяктуу оюнчуктарды эмес, шахмат алып берип кызыктырган. Алар дагы өтүп жаткан кышкы турнирдин алдында атаандашына карата даярдык көрүүдө. Тренерлердин дагы өзүнүн баягы эмесин баягы кандай деп орусча айтканда душасын берип, үйрөтүп, ошого да байланыштуу болсо керек. Ошондуктан айтып атпайбы, баягы биринчи тренери баягы Тилимбаева Бактыгүл деп. Ал киши дагы баягы балдар жал кичинекей болгондо ошончолук баягы үйрөткөнгө, ошону сөз жеткизе билип, ушундай өзүнүн жан дүйнөсүн берип, ошону үйрөткөн киши эле да. Ошону дагы бир аз себепкер болушу да мүмкүн. Түптөлгөнүнө 2 жыл гана болсо дагы Кыргыз шахмат академиясында 100дөн ашык улан кыздар интеллектуалдык оюнду өздөштүрүп келет. Сепкен эгинибиз өз жемишин, шахмат талаасын дүйнөлүк аренада багындыра баштаганда билинет деген Семетей мырза өзү тарбиялап жаткан муундан көптү үмүттөнөт. Чоңойгондон кийин кандай деңгээлге жетти деп санашыбыз керек да, кандай звание алды депчи. Азыркы убакытта булар жөн эле үйрөнүп атат. Таланттуу балдар дагы бар, бирок аттарын айтпай эле коеюн, анткени азыр убакыт келе элек да. Өзүнүн убакыты келгенде өзүңөр эле угуп каласыңар. Турнирдин жыйынтыгында 1-орунду Азиз Дегенбаев, Томирис Калканова, 2-орунду Элдияр Орузбаев, Рамина Абдрахманова, 3-орунду Аруке Талант жана Эмир Бекназаров камсыз кылды. Касиет Кубанычбек кызы, Шахрух Иминджанов, Ош Бирим жаңылыктары.